Boyunuz uzun bolsa көрөт элем, көрбөй атам да. Каттуу нанды жеп эле чоңойгонбуз туурабы? Арыктан сууду иче калып эле чоңоюп келгенбиз. Икрамов таза икрамов ичке берилет. Алло. Алло да болду. Нурбек. Быйыл деле тамаша сүйүүчүлөрүн депутаттар менен бийлик өкүлдөрү зериктирбеди. Биз бир жыл ичинде ким кайсы сөзү менен соц тармакта популярдуу болгонун топтоштуруп көрдүк. Төлөй албасак өлөлү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун бул сөзү кулакка сиңип калды окшойт. Анын минтип кимге жооп бергени эсиңиздердеби? Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсөк өлөйлү эми. Төлөбөсөк өлүп калайлы эми. Жапаров депутат Адахан Мадымаровдун Кыргызстанда пенсия жөлөк пулдар жашоо минимумунан кем болбошу керек эле деген суроосуна ушундай реакция кылган. Садыр аба дейинби же аба десем болобу? Быйыл депутат Айбек Осмонов алфавитке жаңы тамга сунуштаган эле. Унутпаган болсоңуз, эл өкүлү Садыр аба деп жазыш үчүн W тамгасы керек болуп жатканын айтып шакабага калган. Султанбаева. Мисалы мен сүйлөгөндө кайрылып берем да Садыр аба деп мисалы сүйлөшүп. Кат жазып калсам урматтуу Садыр аба деп жазамбы же аба деп жазамбы? Биз ушуга W тамгасын киргизишибиз керек да. Көлдө шорточан жатканыңарды көрбөйүн. Бул жылы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин министрлерден жумушту саат 6-да баштап, жайда болсо эс алууга барбай иштөөнү талап кылганы көп талкуу жаратты. Биздин министрлерден айрыкча көлдө шорта кийип алып, күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду, урматтуу министрлер. Бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жатканыңарды көрбөйүн. Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Дем алгыла, үйүңөрдө дем алгыла, иштегиле. Келдиңерби министр болуп, иштегиле. Отпуска деген бизде болбойт. Бул сөздөн кийин канча атка минер гүлгө барбай калды экен, барса да сүрөт жүктөбөгөн чыгар. Жылдын соңунда депутаттардан туунун өзгөрүүсү боюнча пикирин угуу кыйын болду. Же президентти, же элди тандай албай, эки ортодо тургандардын бири Төлөбаев болчу. Анын эми дагы талтайды дейт деген сөзүнүн да жөнү бар. Эми эл дагы урушатпаш керек, мен дагы талтайдым деп. Мен президенттин тарапташымын. Позиция дагы депутатмын. Позициям өзгөргөн жок. Бирок бул маселеде эгер эгемендүүлүктүн бардык нерсенин ээси эл болсо, эл мага айтты. Сен добушуңду бербе деп. Мен ошон үчүн элди уктум, добушту берген жокмун. Бензинин түгөнсө деле кызыл жанат. Негизи быйыл желек темасы депутаттарды көп сөзгө калтырды. Анын түсүн да жаңылагысы келген эл өкүлдөрү болду. Айрыкча Жусупбек Коргонбай уулунун кызыл түс эмнеге начар экенин түшүндүргөнү шакаба болду окшойт. Башында эле турмуш кылып койгон экенсиңер, башка эле светти кылсаңар болмок экен. Ошо көк асабабы, же жашылбы, же бул кызыл деген свет, өзүңүздөр билесиздер. Светофорго токтосоң деле кызыл. Бензинин түгөнсө деле кызыл жанат. СССР 70 жыл башкарды, кызыл өңдүү флагы бар эле, аягы талкаланып жок болду. Мен эми негизи бул өзүм жеке оюм, бир серьезныйраак, жакшыраак флаг кабыл алган эмес экенсиңер да. Биз да кыйнабайчы. Эмне сиз отвеча аласызбы? Жогорку кеңеште айрым көчө сөздөрү айтылып кеткен учурлар да жок эмес. Быйыл малга салык алууну сунуштап таанылган Жеңишбек Токторбаев өзү демилгелеген мыйзамдардын бирин талкуулап жатканда кесиптеши менен айтышып кеткен эле. Анын башкаларды үндөбөңүз, сиз эмне отвеча аласызбы деген сөзү депутаттардын деңгээлине байланыштуу түрдүү пикирлерди жараткан. Баш мыйзамга каршы бул. Каршы бергиле. Чоң рахмат. Эми Элмурза Ракиевич өзүнүн шкурасын ойлоп алса керек, эч кандай маселе жок. Добушка коелу, өтсө өттү, өтпөсө эч кандай маселе жок. Мен эч кандай каршылыгым жок. Андай деп Элмурза Ракиевич сиз каршы бергиле деп айткан сиз укуңуз жок. Эмне кыласыз? Партия депутаттарга сиз жооп бересизби? Же сиз отвеча аласызбы? Анда дагы бир суроо. Отвечала, шкурный вопрос деген сөз ал расмий тилби же жаргонбу? Эми аны сиз отуруп чыккан сиз жакшы билесиз. Жогорку кеңештин жыйындарында депутаттардын айтышы, бийлик өкүлдөрүнүн кызмат адамдарын тилдеген учурлары кадыр эселе көрүнүш болуп бара жаткандай. Алардын эсте калгандары төмөнкүлөр. Ушу төрагасы жооп берип койсо болобу? Быйылкы приватташтырууга 16 миллиард сом деп, бирок 5 миллиард болуп калды. Мен эле жооп берип коеюн. Биз мегакомду Сап берсеңиз мен жооп берип коеюн. Мен жооп атканда жөн отурсаң, өтүрлү тың болуп кетесиң.
Келгиле анда 3 окуудан 1 өткөрүп салалы бүгүн. Айтышпай отуруңуз сиз. Айтмакчы, социалдык тармакта туу боюнча мыйзамга добуш бербей калган депутаттардын кылыгында кызуу талкуулап жатышат. Колдонуучулар муну мектептеги сабакка келбей калган же сабак аткарбаган окуучулардын абалына окшоштурган. Мен как раз шайлоочуларым келип добуш берүүдө жетише албай калдым. Туу боюнча мыйзам долбоорун колдойм, макулмун. Желек боюнча мыйзам долбоору каралып атканда мен да катыша албай калдым эле, мен да колдойм. Мен макулмун. Стенограмма үчүн айтып коеюн. Туу боюнча каратканда мен жок элем. Анан менин кнопкам басылбай калыптыр. Негизи мен жанагы өзгөрүштү колдойм, бирок мен көк деп атам. Баары бир мен кийин көктү киргизем. Рахмат. Экинчи окууда мен дош бердим, үчүнчү окуга келгенде компьютерибиз иштебей калып, ошондуктан бул жакта шайлоо катышпады деп чыгып калыптыр. Ошондуктан мен айтып коеюн, ал жерде компьютерим иштебей калды. Мен толугу менен үчүнчү окууда колдойм. Ошондуктан экинчи жана үчүнчү окууда колдойм. Биз жылдык топтомубузду ушулар менен жыйынтыктадык. Баарын камтый алган жокпуз. Негизи эле жыл ичинде мындай шакабага алынган учурлар арбын болду окшойт. Соңунда шылдың болгон эмес, көпчүлүктүн алкоосун алган пикирде угузгубуз келип жатат. Бизди 7 миллион эл көрүп турат. Кече тууга каршымын десе кыйкырдыңар. Бүгүн макулмун десе да кыйкырып атасыңар. 200 болбойлу делегаттар. Бизди 7 миллион эл азыр соц тармактардан шылдыңдап атат. А сиздин эсиңизде кандай сунуш же сөздөр калды? Быйыл кимдин пикирлерин көп талкууладыңыз? Комментарийге жаза кетиңиз.